Assalamu alaikum, urmatlı bizden kanalın görücüleri, urmatlı dostlar. Bu aldığınızlarda görüp durgan Lexus avtounası, bu S300H gibrit, 2,5 объем, benzin jana gibrit elektro. Bu Polni X morda, gördüğünüzдөр taksırlar, bu mınal jerde Pol X morda olup, mınдай jerde mınдай bamperden koşulganı var. Bu Polni morda, X morda. Bunun андай koşulan jeri yok. Aldından da ayırmalanıp turat. Farlarında dağı özgöçölüktörü var. Biraz aldыңкы абильсовка решеткалары бардыгы башкача. Дөңгөлөктөрүндөгү көрсөтө кетейин 215 55 17. Бул Lexus автоунаасынын баасын айта кетейин сразу эле. Мунун Кореядагы баасы $17,000. 17.000 плюс 2.000 жол киреси, растаможкасы $2,600 болот. Эми калькуляторду алып кошуп аласыздар. Калган повторитель поворотниктагы бар экен. Көрдүңүздөр, бул гибрид деген жазуусу. Бул арка тарабынан көрүнүшү, арка тарабынан парктрониги, аркасын көргөнүчү камерасы, Леха S300H гибрид. Эч кандай урулган, чийилген жерлери жок, бардыгы таза. Мен сіздерге мұны бір сыра сыртын көргізгөндөн кийин, андан кийин ичин сөстүрүп көргүзөбүз. Крышасын көрдүңүздөр, крышасына люк дагы бар. Мына достор, мындай болгон пульту бар мунун. Бисмилла деп көрөлү. Бул электропакеткен. Lexus электрический сиденья. Жылы болсо 2015, мына жакта 15-8 ай экен. Кожаный салон. Кожасында жыртылган жерлери жок. Электрозеркало, складывание зеркала. Мен сіздерге мұны пробегін да көрсөтө кетейин. 72.400 пробег экен, оригинал пробег, подушка безопасности, мультируль. Алдыңкы сиденьялар болсо подогрев экен. Мол жагында болсо подстаканник, жана мына болсо мындай мыш экен да. Бул өзүңүздөр билесиздер, рестайлингтердин коробкасы ушундай болот. Берки до рестайлинг 2014-кө бираз башкача болот. Старт стоп достор. Жана өзүнүн Lexus'тун мындай классический саат экен. Монитор бар, видео регистратор бар бул жагында. Мен сиздерге бул жагында дагы подстаканниги, Lexus'тун өзүнүн жанагы телефон номерин жазып койчу мындай да бар экен. Каалаган номериңиздерди жазып, панелге лобойго жармаштырып койсоңуздар болот экен. Бул жагында бул подлокотник бар да чогуу экен. Подушка безопасности бул жеринде дагы жана мал жактарында да бар экен. Арка тарабындагы сиздерге бир сыйра көргөзүп коеюн. Азыр мунун ички тарабындагы арканкы эшигин дагы ачып көргөзөбүз. Ушундай достор, мен сиздерге кыскача маалымат бере кетейин. Аркасындагы ачып мындай под дерево экен. Электропакет. Аркасында да Lexus бир сыйра жууп тазалап коюш керек экен. Көрдүңүздөр, ылай чаң-паң болуп калыптыр. Ортосунда мындай подлокотниги бар экен. Подлокотниги жана мунун астынан көтөрсө бардачок экен. Ушундай достор, кимде ким Lexus X morda алгысы келсе, анда кайрылсаңыздар болот. Жөнөтүп беребиз. 2015 8 ай Polni X morda, свет болсо мокрый асфальт. Оригинал пробегте. Машина аябай таза, жакшы, аз жүргөн. Кимде ким алам десе кайрылсаңыздар болот. Мына достор, мен сиздерге дагы бир RAV4 автоунаасын көргөзөйүн. Бул чисто японский автоунаа. 2.5 бензин, 4 ВД. Бардыгы родной краскада. Свети болсо белый жемчуг. Дөңгөлөктөрдүн размери болсо 235 55 18. Бул Кореядагы эле баасы $13,700. 4 ВДлардын баасы 2 ВДга караганда кичине кымбатыраак экен. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Алдында болсо мында молнингтери бар экен. RAV4 жакшы машина, негизи повторитель поворотника. Мен сиздерге бир сыйра бул машинанын сыртынан көргөзүп, андан кийин ички тарабына келели. 4 ВД. Аркасында парктрониги, камерасы бар. Мындагы состояниясы аябай жакшы. Үстүндө мындай багажник рейлинг ушундай бар. Арка тарабына келип калдык. Багажын
басып койсоң өзү ачылат. Көрдүңүздөр. Басып койсоң өзү ачылат. Мындай тору бар экен. Ал жерге илип койчу. Мынакей достор, арка тарабынан көрүнүшү мындай сумка койгондо түшүп кетпеш үчүн тору бар экен. Же ичине салып койгону жана мындай өзүнүн полкасы. Арка тарабынан көрүнүшү. Аркасы дагы аябай таза экен. Бул жакында болсо күлүчтөрү, запаскасы жана башка. Мынал жеринде өзүнүн аркаңкы багаж жабылчу кнопкасы. Бул 4 комплектациясы да жакшы экен. Эми ички тарабын көргөзөйүн. Бисмилла деп ичин ачып, ичи полный электропакет экен. Ал жерин көрсөңүздөр, память сиденья, RAV4 деген жазуусу жанып турат экен. Электрический сиденья. Кожасында жыртылган же болсо мындай сүрүлүп калган жерлери жок экен, аябай таза. Жылы 2014. Подушка безопасности бар экен. Жана мына көрдүңүздөр 61293 километр жүрүптүр. Монитор бар экен, старт-стоп, подогрев сиденья экен. Ал жагын мындай кылса, бул жагына вентиляция сиденья, подогрев сиденья, автомат коробка, подстаканник. Ушундай болгон комплектациялары бар экен. Подушка безопасности бар экен. Бул жагында өйдө жагын крышасын карасаңыздар, тамын бул электрический люк, бул жагынан ачылат. Видео регистратору бар. Негизи аябай жакшы экен. Ал жеринде көрдүңүздөр. Дагы мен түшүнбөгөн, мен билбеген, мен атын таппай калган ушундай датчиктери бар экен. Арка жагында дагы RAV4 деген, RAV4 деген ушундай подсветниги бар экен. Подсветкасы. Аркасынан көргөзөйүн достор. Ушундай 2 брелок күлүчү бар экен, ал жакта турат. Ушундай достор, мен бул машинанын баасын айтып өттүм. Алчулар болсо заказ кылсаңыздар жөнөтүп беребиз. Жылы 2014, быйылдан кийин бул 14төр кирбей, 2015тер кире баштайт. Бул кузов аябай жакшы, пышык кузов, өзүңүздөр билесиздер, аябай жакшы тоташка 4 тем более алды бийик, дорожный просвет жакшы да. Алчылар болсо биздин номерди кайрысаңыздар болот. Биздин номерлер описанияда болот достор. Ушундай биз менен бирге болуп туруңуздар. Азырда алдыда дагы ушундай машиналарды тартып көргөзүштү улантып. Анда эмесе достор, биз машина көрсөтүүнү улантабыз. Алдыңыздарда көрүп турган Hyundai Santa Fe автоунаасы. Бул Santa Fe DM деп аталат. Бул жагында өзүңүздөр көрүп турасыздар. Santa Fe DM ак түстө, объему 2, дизель, 2 ВД. Состояниясы аябай жакшы, урулган, чийилген жерлери жок, бардыгы жакшы. Биротоло сиздерге дөңгөлөктүн да размерин айтып өтөйүн. 235 55 19 экен. Повторитель мындай поворотниктери бар экен, астында подсветкасы да бар. Бул дегенди карай карасаңыздар жана пароктору да бар экен. Мен сиздерге бир катар мунун сыртын, арка тарабын көргөзгөндөн, андан кийин ичин көргөзөйүн. Арка тарабынан көрүнүшү, аркасында мындай болгон күлүчтүү турат экен, 2 парктроник датчиги, камерасы жана ушундай болгон аркасынан мындай диодуйга окшоп жанган стоптору. Азыр муну да бир сыйра жандырып да силерге көргөзөбүз. Крышасында мындай рейлинги бар. Көрдүңүздөр, жана багажник катырса болчудай. Мен сиздерге бул машинанын ички тарабын көңүл буруп ошол жагын көргөзөйүн. Бул 5 ключевой доступ. Түсү көрдүңүздөр, мындай жылтырап турат, белый жемчуг. Жана ак деп айттым. Негизи белый жемчуг экен. Электропакет, электрозеркало, складывание, Santa Fe, электрический сиденья, кожаный салон достор. Кожасында эч кандай жыртылган жерлери жок. Мен сиздерге бул машинанын ички тарабын көргөзөйүн. Подушка безопасности, мультируль, круиз-контроль, старт-стоп, Bluetooth, MP3, DVD. Жана ошондой эле мына бул жагынан көрсөңүздөр, USB-ге выход, подогрев сиденья, вентиляция сиденья, автомат коробка. Эки жагы тең мында подогрев вентиляциялары менен бар. Жана ошондой болгон, мындай болгон бирблок күлүчү бар экен. Подушка безопасности бул жагында дагы бар. Бул жеринде өзүнчө бир мындай кармашкасы бар экен достор. Анча-мынча буюм салып койгону жакшы экен. Ушундай достор, эми бул машинаны азыр жүргүзүп сиздерге
бир сыйра көргөзбөсөк дагы болбойт. Мунун пробеги болсо 126 000 экен. Сиздерге чагылып жакшы көрүнбөй калса, мына алыстатайын 126 813. Мен сиздерге мунун аркаңкы камерасын дагы иштеп аткан, иштебей атканын да көргөзүп коюн тура көрдүм. Аркасынын көргөзүш камерасы. Жана мына жагын жаңы эле көрсөтүп өттүм. Бул жака кылсаңыздар подогрев, аркага кылсаңыздар вентиляция, обдув сиденье. Бул жазындасы болсо жакшы. Жана ошондой эле мен сиздерге бул машиналардын арка тарабын жана жанган стопторун да көргөзүп коелу. Аркаңкы сиденьясындагы 2 зонада иштеген подогрев бар экен, достор. Аркасы дагы мындай жакшы, жыртылган жерлери жок. Аркасынан подлокотниги бар экен. Ортосуна муну басса болсо мындай чыкчу подстаканниги. Аркасы дагы кенен. Подогрев сиденьясы сиздерге мындай көрсөтүп коюн, көк болуп жанат экен. Таблосу жакшы. Мындай. Бул жагында айта кетчү нерсе, достор, мындай болгон. Өзүнүн шторкасы дагы бар экен, заводская шторка. Өзү негизи тонировка Кореяда уруксат, айдап жүрө берсе болот. Ошончо деле шторка дагы колдонушат. Жаңы эле айтып өттүм, монда диоду болгон, аркасындагы стоптору. Достор, мен сиздерге бул машинанын аркаңкы багажын дагы ачып көргөзүп коеюн. Көпчүлүк учурда багажы кандай, кененби деген суроо туулуп калышы мүмкүн. Ошондуктан тартып көргөзөлү. Мунун ал жеринде негизи полкасы болуш керек. Полкасы жок экен, алып коюлуп тур. Сиздерге мунун багажникти ачып көргөзөйүн. Бул жакта набор күлүштөрү бар экен. Набор күлүштөрү, домкраты жана башка. Мунун запаскасы ылдый жагында, асты жагында болот, достор. Бул болсо 2 ВД, бул дизель, аябай экономичный, бир 8 литр расходулат, 8-10 литр расходулат. Аябай сонун жумшак машина, внедорожник десек болот. Дорожный просвет дагы бийик, тоташка жакшы. Негизи эле өзү корейстер машинаны жакшы чыгара башташты. Бул жакынкы жылдары Европа же болбосо жакшы ошондой машина чыгарыш боюнча жакшы мамлекеттердин катарын толуктап баратат. Ушундай, достор, биз күнгө иштеп атат. Ошончо дагы машина тартышты уланталы. Көптөн бери машина тартпай калдык эле. Биздин видеолорду акырына чейин көрүп туруңуздар. Бул машинанын баасын айтпай калган окшоймун. Мен сүйлөп атып эсиме чыгып кетти окшойт. Мунун баасы $8700, Кореядагы баасы $8700. 2000 жол киреси билесиздер. Экобиом 2015 жылкы, бунун растаможкасы $2100, $2300 тегерегинде болот. Мен сиздерге азыр мунун жыл 14, 15 деп айттым. 14 жылкы $2100 ушундай болот примерно. Ушундай, достор. Кимде ким Santa Fe алам десе, RAV4, Lexus же K5 же Porter жана башка автоунааларды алысы келген болсо, бизге кайрылсаңыздар болот, достор. Биздин номерлер описанияда болот. Биздин видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Алдынан дагы мындай болуп күйөт, достор. Алдынан дагы мындай ходовые огни монда болуп күйөт. Тумальниктери болсо сары. Ушундай, достор. Намесе, достор, мен сиздерге мына Porter 2-ни көрсөтүп бул видеону аяктайын. Бул 2014 жылкы Porter 2 CRDI. Көптөн бери Porter тартпай калдык, достор. Базарда Porter аябай кымбат. Кыргызстанга барышы менен $8000 өтүп кетет. Ошон үчүн бир аз Porter'да тартпай калдык. Азыр могу силерге көрсөтө турган Porter көк түстө, өзүңүздөр жакшы эле көрүп атат болуш керек. Анча-мынча кузовунда мындай болгон чийилген жерлери болбосо, атак машинанын бардыгы таза. Арка тарабынан жана мына бул капталынан бир катар көрүнүшү. Аркасында запаскасы бар. 2 запаскасы. Аркасында монда аптечкасы. Өзүнүн Hyundai деген бардыгы бар. Алдыңкы дөңгөлөктөрү болсо мындай калпак кийдирилген. Жылы болсо 2014. Электропакет, электрозеркало. Сиденьясында жыртылган жерлери жок. Бардыгы жакшы. Мен сиздерге азыр бир катар ичин дагы көргөзүп коюн. Подогрев зеркало, подогрев сиденьясы бар, ушундай комплектация экен. Бул 6 ступка механика. Салонда жыртылган жерлери, панелинде тешилген жерлери жок, бардыгы жакшы. Мен сиздерге бул машинанын подушка безопасности бар экен. Мында көргөзүп кетейин. Мунун пробегин да көргөзүп коюн, 384 000 пробег. Эске сала кетсек, достор, бул реальный пробег. Эми Кыргызстанга ушундай пробегтер менен эле Porter'лер кетет. Себебинде бул жерде жолдор таза, соляркасы таза, көп жүргөн үчүн пробегтер бир аз көбүрөөк. Ошондуктан машинанын баалары ушундай бир аз арзаныраак.
Если 100 миңдин тегерегиндеги ушундай эле портер боло турган болсо, анда баасы ушул жерде эле 7-8 миң доллардын тегерегинде болот достор. Кимде ким Кореяда болгон болсо, өздөрү ncar.com деген сайтка кирип, ошол жактан бааларын көрсөңүздөр болот. Достор, мунун баасы 5200, 1700 жол киреси, $900 астамашкасы болот. Бишкекке чейин доставка. Бишкекке келип, күтүп алып кетсеңиздер болот. Кимде ким портер алам дей турган болсо, кайрылсаңыздар болот. Азыр эле биз бул машинаны айдап көрдүк. Мотор коробкасы жакшы, пробеги көптүгүнө карабастан жүрүм-турумдары баары жакшы экен достор. Ушуна достор, биздин видеонун аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Биз менен болуңуздар. Видеого жаккан болсо лайк басып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди комментарийге калтырганды унутпагыла достор. Ассаламу алейкум.